Буга чейин секрет болуп келген нерсени сиздер менен бөлүшөйүнбү туугандар. Мына ушундай афгандарды биз көп саттык. Бирок афгандарды жалаң гана Арашан оттор алып кетип жатты да. Неге дегенде бул секреттин пайдасы эмдигичеңди бар туугандар. Мен сиздер менен бөлүшүп кое берейин. Афгандарды алып жүндү Арашандарга кошкондо жүндөрү бир аз тазаланат, кылчык жүнгө айланат. Эми бул айтылбаган нерсе болушу мүмкүн, бирок жүндү каалабаган адамдар үчүн жүндүү Арашандар жакпай калат экен да. Адамдар азыраак эмгек кылганга, көбүрөөк ойлонгонго өтүп жаткан мезгилде койдун жүнү мындай болуп өзү түшүп калса, бул чарбага жеңилдик болот экен да. Мисалы азыр кой семирип баштай турган мезгилде койдун жүнү үксүйүп турса, барып кыркып салайын десең, мисалы көп, эгерде көп коюңуз болсо, азыр жүн өрдөй элек, аябаганда кыйын болот да кыркышчы. Мына жарым жүндөр түшкөн булар жайдар эмес, булар Афганда эмес, булар гисар койлор. Ал эми мына светлый койлор, анан каранын мондай жалтыраган койлору булар Афгандар. Мына ушундай койлорду алып барып Арашандын мыкты кочкорун коюп, Афгандан дагы гарбоносту болот туугандар. Гарбоносту Афгандан алынат көпчүлүгү. Анан кулактагы эки Арашан менен Афган кошулганда кулактын формасы да чөткү сону болуп түшөт экен. Афган алып барып Арашан кочкор коюп, козуларын бир канча миң долларга саткан туугандар, биздин клиенттер, алармандарды көрдүк. Ошон үчүн бул жакшы бизнес. Афганды алып, мыкты кочкорду алып келип кое бересиздер. Ал эми бул Афгандар жөнүндө айта турган болсок, буларга ушастиктин прямой баласы, түз баласы коюлган. Эми Кудай билет канчасы качты, канчасы койду. Булар козуларынан атайын эрте ажыратылган. Эрте ажыратылып, анан бир аз өзүнө мондай келген мезгилде бир айдай кочкор чогуу жүрдү. Эгерде ошол козуларды алам деген адам, бул койлорду эмес, бул койлордун козуларын алам деген адамдар болсо, ал адамдар утукта. Биз менен байланышсаңыздар болот. Анан Афгандын дагы бир жакшы жери, бул койгон кочкорду тууп берет туугандар. Кандай кочкор койсоңуз, ошондой кочкорду копия кылып тууп берет. Эгерде жайдары кочкор коюп койсоңуз, жайдары тууп берет. Бул эң чоң плюстарынын бири. Арашан кочкор койсоңуз, Арашан кочкору тууп берет, бирок жүнү бир аз кылчык айланат. Негизгиси Арашан кочкоруңуздун копиясын тууп берет. Мына ушундай мүмкүнчүлүк Афганда бар экенин байкадык. Ал эми Афгандардын өзүнүн минустары дагы бар. Ал минустарын билгиңиз келсе, биз менен бирге болуңуз ар дайым. Кайсы бир видеобузда Афгандын минус жактарын дагы айтып беребиз, бирок чарбага көп эле зыянын тийгизбеген минус жактары бар. Негизгиси мына ушундай сизди алтынга бөлөй турган чарбанын жандыктары. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Эгерде ушул койлорду алабыз десеңиздер, анда бизге кайрылып чалсаңыздар болот.